Мектепке кош келиңиздер. Бүгүн сиздерге суунун пайдалары жөнүндө жанымдагы адистер менен чогуу айтып бермекчибиз. Биринчи кезекте ата-бабаларыбыз айткандай, суусуз өмүр жок. Ошол эле учурда бизге өмүрүң суудай узун болсун, белиң суудай тунук болсун деп жакшы тилектерин айтып келишкен. Суунун канчалык пайдалуу экенин дагы да жакшы билүү үчүн сөздү дарыгерге берсек. Сиз өз оюңузду жана сунушуңузду айтсаңыз. Саламатсыздарбы? Сууну 1 литрден ичүү керек. Сууну ичкенде денедеги токсиндер чыгат. Бөйрөктөгү пайда болчу туздардын алдын алат. Сууну отуруп ичкенде 3 эсе пайдалуу. Сууну 3гө бөлүп ичсе, өпкөгө кислород кирет. Инсулин, сахар, диабеттин алдын алат. Демек, ушундай пайдалары бар турбайбы? Рахмат сизге. Урматтуу Салиха айым, психологдун көзү менен суунун жөнүндө айтып өтсөңүз. Саламатсыздарбы? Мен психолог Салиха Аскаровна. Мен деле суунун пайдаларын айтып кетейин. Жашоо сапатын ритмге салуу суу ичүү менен башталат. Суу ичүү мээ жана денеде пайда болгон электрохимиялык нерв өткөргүчтөрүнүн байланыш процесси. Суу денеге электрдик сигнал берип турчу зат. Сууну азаздан шашпай жай ичүү керек. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу Чыңгыз агай, суунун пайдалары жөнүндө маек куруп берсеңиз. Саламатсыздарбы? Суусуздук менен кычкылтыктын бирикмеси адамдын организминде тамакты сиңүүгө, кан айланууга жардам берет. Адамдарда суткалык сууну керектөө 2 литрге жакын бөлмө температурасындагы сууну ичиш керек. Муздак суу организмге зыян, себеби муздак сууну жылытыш үчүн биздин организм көптөгөн энергияны сарптайт. Сууну ичкенде отуруп буттап тыныгып ичиш керек, себеби ичкен суу органдагы клеткаларыбызга жакшы сиңет. Организмде суу азайса, тамак сиңүү процесстери бузулат. Суунун жетишсиздиги дененин туруктуу температурасында тактоо мүмкүн эмес. Суунун кристалдары өтө сезимтал, жана сөздөргө карата өзүнүн структурасын өзгөртө алат. Сууну ичкенде мактап жакшы сөздөр айтып ичиш керек. Баарыбыз адистердин сөздөрүн, кеңештерин уктук десем болот. Эмесе этикеттин мөдөрүнө да сөз берсек. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор? Мектебибизге кош келиңиздер. Бүгүнкү темабыз өтө кызыктуу жана пайдалуу болот деп ойлойм. Чынында суу адам өмүрүндө эң чоң мааниге ээ. Биздин мектепте балдардын суу ичүүсүн камсыздоо үчүн ыңгайлуу шарттарды түзгөн. Айта кетсек, ар бир кабатта фильтрленген суу чыгуучу крандар жана тоонун булактарынан алынып келинген. Бөтөлкөлөрдөгү табигый хлорсуз суулар жайгашкан. Албетте, балдар өздүк гигиенаны сактап, өздөрүнүн стакан же болбосо ботулдары менен ичишет. Чоң рахмат. Ошон менен бүгүнкү программаны жыйынтыктасак, баарыбыз сууну кадырлайлы, ичели, коркулбайлы, анда эмесе сөздүн соңунда 4 сап ыр менен жыйынтыктайлы. Белиң суудай тунук болсун, жүзүң айдай жарык болсун, өмүрүң суудай узун болсун, ичкени таза суу болсун. Бар болуңуздар.